Арыбаңыздар, урматтуу кесиптештер. Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин аттестациялоо боюнча нускама видео сабагымдын экинчи бөлүгү менен тааныштырып өтөйүн. Бул атайы берилген тиркемелер боюнча тааныштырам. Бул аттестациялоо жөнүндө эрежелер. Бул биринчи тиркемеде берилген. Ушул эреженин мазмунунда жалпы эрежелер, максаттар жана милдеттер, аттестация жөнүндө жалпы эрежелер, аттестациянын катышуучулары, санарип портфолиону экспертизалоо, тестирлөөсүн өткөрүү, тестирлөө эрежелери, ведомстволук мекеменин функциялары, тест администраторлорунун жана персоналдык компьютердин операторлорунун функциялары, көз каранды сызбай коюучулардын функциялары, техникалык комиссиянын функциялары, жыйынтыктарды чыгаруу, каржылоо деген 13 бөлүмдөн турат. Мына ушул жалпы жобо биздин жобо эмненин негизинде иштелип чыкты? Бул нормативдик укуктук актылардын негизинде билим берүү жөнүндө мыйзам, мына ушул мыйзамдын негизинде президенттин улуттук билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясынын жарлыгы, ошондой эле министрлер кабинетинин мугалимдердин аттестациялоону өткөрүү тартиби, жалпы билим берүүчү стандарт, мына ошол тиешелүү токтомдордун негизинде иштелип чыккан эреже. Бул билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген эреже жана жобо. Мына ушул максат милдеттери, аттестацияны өткөрүү жалпы тартиби, биринчи жогорку квалификациядагы категориядагы мугалимге ыйгаруу тартиби, аттестациялоону жүргүзүү тартиби кандай толук берилген. Мугалимдин жеке арыз ээсинин электрондук форматта Google форма аркылуу арыз толтуруу, электрондук портфолиону толтуруу, видео сабактарды даярдоо, көрсөтүү, ошондой эле электрондук тесттирлөөгө катышуу кандай тартипте жүргүзүлөт, мунун баардыгы берилген. Мен видео сабагымдын биринчи бөлүгүндө толук токтолуп өттүм. Мына ушул бул биринчи тиркеме менен таанышыңыздар. Бул электрондук тестирлөөгө катышууда тренажердук пробный тесттер бар. Мына ошол сайттан көрө аласыздар. Бул борбордук билимди баалоо жана улуттук тест жүргүзүү уюму борбору тарабынан жүргүзүлгөн, даярдалган. Мына ушул аймактардан баштап жергиликтүү шаар, республикалык деңгээлдеги мугалимдердин аттестациялоого катышуу тартиби эрежеси толук берилген. Санарип портфолио кандай болуш керек, мугалим чек тизмени түзүүдөн баштап кандай тартипте аттестациялоого катышат. Бул 5 кадамдан турат. Мына ошол 5 кадамдын биринчи кадамында арыз ээси тарабынан топтолгон документтин топтомунда кесиптик өнүгүү сааттарынын санынын болушу, 5 жыл аралыгындагы биринчи, экинчи жана жогорку категорияга тиешелүү сааттардын болушу, мамлекеттик квалификацияны жогорулатуу мекемелери, институттары тарабынан сертификаттар жана кошумча провайдерлер, билим берүү уюмдары, жеке билим берүү уюмдары жана борборлору тарабынан берилген сертификаттардын канча саат болушу керек, тиешелүү категорияга ылайык сааттардын канча болушу керектиги толук берилди. Мен жогорку видео сабагымда да көргөзүп өттүм. Экинчи кадамда арыздануучунун, арыз ээсинин ыктыярдуу аттестациядан өтүүгө топтоочу балл кандай болуш керек? Тиешелүү категориялар үчүн бул өзүн өзүн баалоо, ошол топтоочу балл өзүн өзү баалоо баракчасы менен бааланат. Үчүнчү кадам ошол биздин аттестациялоочунун критерийлеринде бул кандай шайкештикте кесиптик өнүгүү сааттарын аныктайт. 4-үнчү кадам квалификациялык тестирлөөдөн өтүү арызында талапкер болгон категорияны көрсөтөт. 5-чи кадам формага кол коюп, топтон санарип портфолиосуна тиркейт. Мына ушундай электрондук портфолиону түзүшү керек аттестацияга катышып жаткан кесиптештер. Мына ушул тиркемени толугу менен таанышып чыгышыбыз керек. Бардыгыбыз мен сиздерге токтоло турган электрондук портфолиону толтурууда видео сабагыбыз кандай болуш керек жана биздин топтолмо балл толтурууда эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек, ошолорду көрсөтүп өтөйүн сиздерге. Экинчи тиркемебиз бар. Экинчи тиркемеде бул биздин өзүбүздүн маалыматыбызды
обработка, маалыматыбызды толук берүүгө берген макулдугубуз. Ушул форманы толтуруп, кол коюп, датасын белгилеп, биз ошо портфолиобузга тиркешибиз керек. Үчүнчү тиркемеде, бул ошол үчүнчү тиркеме, бул ошол аттестациялоонун жүргүзүүнүн тартип эрежеси, буйрукка тиркеме. Бул үчүнчү тиркемеде ыктыярдуу аттестациядан өтүүгө арыз берүү үчүн өзүнө өзү баалуу формасы, текшерүү барабы. Бул өзүнө өзү баалуу формасында кесиптик өнүгүү сааттары каралат. Ошондой эле мугалимдин аттестациядан өтүүдөгү өзүнүн ишмердүүлүгү, кесиптик ишмердүүлүгү белгиленет. Мында сааттардын санында Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун кесиптик квалификациянын жогорулатууда канча саатта квалификациясын жогорулаткан, ар бирин санап өтүп жазып чыгасыздар. Топтогу критерийлер боюнча упайлардын жалпы саны эсептейт. Сиз каалаган упайлардын санын алуу үчүн дал келүүнүн бир нече пункт боюнча гана ырастай аласыз. Демек, бул топтоодо экинчи биз узак тынуудан кийин педагогикалык кесипке кайтып келген мугалимдерге, жаш адистерге насаатчылык көрсөттүңүзбү 5 жыл ичинде? Мына ушул сиздин насаатчылык ишмердүүлүгүңүзгө каралат. Ошого өзүңүзгө баа бересиз. Андан кийин мектеп, райондук, шаардык методикалык бирикменин же кафедра же чыгармачыл лабораторияны жетектедиңизби 5 жыл ичинде, ошол ишмердүүлүгүңүз каралат. Райондук, шаардык, республикалык, эл аралык деңгээлде тренер, мастер тренер болдуңузбу же тренер болдуңузбу, кимдерди окуттуңуз, билим берүү уюмдарынын педагогдорун, мектеп администрациясы, мына кимдерди окуттуңуз, мына ошолор каралат. Бул документ дагы ошол райондук, облустук деңгээлде буйруктун негизинде болуш керек жана сиздин тастыктаган сертификаттарыңыз болуш керек. Кесиптик басылмалар, анын ичинде электрондук билим берүү темасы боюнча жарыяланган макаланын авторысызбы? Илимий басма сөз беттеринде жарыяланган макалаларыңыз, илимий макалаңыз барбы же авторлаш катары чыгарган макалаңыз барбы? Ошондой эле окуу усулдук комплекстер, колдонмолоруңуз барбы? Электрондук платформанын авторысызбы? Мына ошол стандарттардын, методикалык куралдардын авторысызбы же авторлашсызбы? Ошол ишмердүүлүгүңүз каралат. Бул окуу усулдук методикалык ишмердүүлүгүңүздү өнүктүрүүгө багытталган критерийлер. Педагогикалык ишмердүүлүктө санарип сабакты баалоо сиздин берилген санариптик сабактын белгиленген баалоо критерийлериңиз жооп береби? Ошондой эле сиздин 5 жыл ичинде конкурстарга, олимпиада, мелдештерге катышуунун жыйынтыктары, сиздин чеберчилик сынактарга катышууңузда райондук, шаардык деңгээлдеги, Бишкек, Ош шаарында же облустук, шаардык деңгээлде, республикалык же эл аралык деңгээлде катыштыңызбы? Кесиптик чеберчилик сынактарга, байгелүү орундарга катыштыңызбы? Мисалы, мыкты мугалим конкурсу педагогдук кесиптик компетенттүүлүгүңүздү жогорулатуу максатында сынактарга катышууңуз. Ошондой эле тиешелүү предмет боюнча олимпиада, конкурстар, мелдештин жеңүүчүсүзбү? Биринчи, экинчи, үчүнчү орун, насаатчы, тренер, райондук, облустук, республикалык, эл аралык деңгээлде ушул ишмердүүлүгүңүз каралат. Ошондой эле тил предметтерин мугалимдер үчүн, орус тилчилер, кыргыз тилчи, чет тилчи үчүн сизде атайы деңгээлдеги тесттеги тастыктаган сертификатыңыз барбы? В2, С1 же барабар деңгээлде башка, мисалы үчүн ошол мамлекеттик расмий чет өлкөлүк тилди билүү деңгээлиңиз дагы каралат. Мына ушул топтоо критерийлери боюнча балдын жыйынтыгы каралат. Эсиңизде болсо, демек экинчи категория үчүн маанилүү балл 5 балл, биринчи категория үчүн 7 балл, жогорку категория үчүн 9 балл болуш керек. Маалыматта бир жана экинчи пунктка дал келтирип, сиз талаптарга жооп бере турган квалификациялык категорияны аныктай аласыз. Квалификациялык тестирлөөдөн өтүүгө арызыңызда сиз талапкер болгон категорияны көрсөтөсүз. Бул формага сиз кол коюп, документтин топтомуна тиркейсиз, электрондук портфолиоңуз, сиздин портфолиоңузга тиркейсиз документтердин топторуна. Аты жөнүңүз, иштеген жериңиз, кол тамгаңыз, датаңыз. Кийинки 4-үнчү тиркемеге токтолуп өтөлүк. 4-үнчү тиркемеде бул жерде сиздин санарип портфолионун талаптарын баалоо критерийлери берилген. Демек, сиз аттестациядан өтүү үчүн аттестациялануучу ведомстволук мекеменин электрондук порталына санарип форматта төмөнкү документтер менен санарип портфолионуңузду толтурасыз, бересиз. Арыз берилген формага ылайык. Арыз бул сиздин электрондук форматтагы Google форма менен берилген арызды толтурасыз катышууга. Экинчи, паспортуңуздун көчүрмөсү.
эмгек китепченин көчүрмөсү, кесиптик билим берүү жөнүндө дипломдун көчүрмөсү, өзүнө өзү баалоо баракчасы, берилген формага ылайык кесиптик квалификацияны жогорулатуу сааттарынын саны жана арызда берилген категорияны ыйгаруу топтолгон баллдардын тастыктаган документтер болушу керек. Демек, арызда берилген категорияны ыйгарууда тиешелүү документтерде, демек биз аттестациялардан өткөнгө чейин 5 жылдын ичиндеги сиздин кесиптик өнүгүү квалификацияңызды жогорулатуудагы тренингдер, курстарга, семинарларга катышуу сааттарыңыздын санынын ылайыктуулугун тастыктаган документтер болуш керек. Экинчи категория үчүн 108 сааттан кем эмес. Алардын ичинде мамлекеттик курстарда 72 сааттан кем эмес, башталгыч орто билим берүү жана мектеп окуучуларын тарбиялоо маселелерин усулдук сиздин кесиптик чеберчилигиңизди жогорулатууга тастыктаган семинар, курстарда башка билим берүү, жеке билим берүү борборлору, провайдерлер, эл аралык долбоорлор, башка долбоорлор аркылуу алган семинар, тренингдеги жалпысынан 36 сааттан кем эмес тастыкталган документтериңиз болуш керек. Биринчи категория үчүн мамлекеттик деңгээлде курстарда 144 саат жана 72 сааттан кем эмес, башка провайдерлер аркылуу алган курс, семинар, тренингдерде 72 сааттан кем эмес, жогорку категория үчүн 180 сааттан кем эмес, 72 сааттан кем эмес, башталгыч орто билим берүү жана мектеп окуучуларын тарбиялоо маселелеринде ошол 108 сааттан кем эмес сиздин курс, семинар, тренингге катышкан, тастыктаган сертификаттарыңыз болуш керек. Тастыктоочу документтер ар кандай билим берүү провайдерлери тарабынан берилген күбөлүктөр же сертификаттар болуп эсептелинет. Бул ар кандай провайдерлер, билим берүү уюмдары, жеке билим берүү борборлору, долбоорлор тарабынан берилген документтер. Ошондой эле мамлекеттик деңгээлде, эң биринчи мамлекеттик деңгээлдеги мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттар тарабынан жана ошого кошумча билим берүү алкагында сиздин кесиптик чеберчилигиңизди, усулдук чеберчилигиңизди жогорулатууга катышкан дистанттык жана күндүзгү форматтагы курстардагы алган сертификаттарыңыз эсептелинет. Топтоочу критерийлердин негизине ылайык арызда билдирилген категорияга топтоочу балдардын ылайыктуулугун тастыктайт. Демек, сиз аттестациялоо учурунда эгерде тастыктоочу документ жок болсо 0 деген баллды түзөт. Баардык топтоочу критерийлер боюнча зарыл саны төмөнкү суммада көрсөтүш керек. Жогоруда айтып өттүм. Демек, экинчи категория 5, биринчи категория 7, жогорку категория үчүн 9. Буга токтолуп өттүм. Мына ушул узак тыныгуудан кесипке келген же жаш адистерге насаатчылык жүргүзсөңүз 5 жыл ичинде бул мектептин директорунун буйругу болуш керек. Райондук деңгээлде, облустук деңгээлде сиз усулдук иштерди алып барсаңыз, усулдук бирикме жетекчилик болсоңуз, райондук мектептин буйругу, райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругу маалым каты болушу керек. Райондук, шаардык, республикалык деңгээлде тренер болсоңуз, мастер тренер болсоңуз, машыктыруучу болсоңуз, кимдерди окуттуңуз, ошол тренерлер үчүн сертификат жана ошондой эле методисттин аты жөнүн көрсөтүү менен семинар, тренингдерди өткөрүү жөнүндө шаардык, райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругу болуш керек. Ошондой эле кесиптик басылмалардын ичинде, электрондук басылмаларда билим берүү темасы боюнча жарыяланган макаланын автору болсоңуз, бул автордун аты жөнү жана макаланын аталышы, жарыяланган жылы менен басылманын мазмуну, барактары, көчүрмөсү, шилтеме болуш керек. Жарыяланган стандарттык методикалык окуу куралдары, усулдук комплекстер болсо, бул ошол титулдук баракчасынын мазмуну, көчүрмөсү, сүрөттөмөсү менен шилтеме болуш керек. Жарыяланган стандарттын методикалык ошол окуу усулдук комплекс илимий макалалардын автору бул сиздин методикалык усулдук чеберчилигиңизди тастыктаган жана жогорулатууга үндөгөн критерий болуп саналат. Эми педагогикалык ишмердүүлүктү баалоодо, берилген санариптик сабакты баалоодо баалоо программасы менен сабакты баалоо критерийи 60%тен жана андан кем эмес, андан ашык арызда берилген санарип сабактын ылайыктуулугу жөнүндө райондук билим берүү бөлүмүнүн усулдук кабинетинин методисинин корутундусу тиркелет. Сабакка шилтеме берилет. Ошондой эле арыз ээсинин сынакка катышууда сертификат же катышуу тастыктаган буйрук
кесип чеберчилигин сынактарга катышууда, ар кандай сынактарга катышууда, райондук, облустук деңгээлде, республикалык, эл аралык деңгээлде катышкан сертификатыңыз же аны тастыктаган буйрук. Балдардын арыз ээси же ар кандай деңгээлдик сынактарга катышкан учурда топтолот балдар. Демек, андан кийинки кесиптик чеберчилиги ар кандай конкурстарга катышсаңыз, мыкты мугалимби, ар кандай мыкты класс жетекчиси болобу, мына ошондой кесиптик чеберчилигиңизди тастыктаган сынактарга байгелүү орундарды ээ болсоңуз, райондук, облустук, республикалык, эл аралык диплом, грамота, сертификат, мына ушул упайлар кошулат. Тиешелүү предмет багыт боюнча олимпиада, конкурстун жеңүүчүлөрү болсоңуз, биринчи, үчүнчү орунда насаатчы катары, жетектөөчү катары сиздин окуучуларыңыздын жеңүүчү болсо, анын жетекчиси катары сиздин алган сертификат, диплом, грамоталарыңыз дагы упай алат. Бул критерийлерде балл кошулат, каралат. Тил предметтеринин мугалимдер үчүн кошумча критерий: мамлекеттик тил, орус тили, чет тили үчүн тиешелүү деңгээлдеги сиз тесттик тапшырманы аткарган сиздин сертификатыңыз болсо, тилди билүү деңгээлин тастыктаган сертификат болуш керек. Англис тили үчүн TOEFL 60 же андан көп, IELTS 5 же андан көп. Кыргыз тили үчүн сертификат кыргыз тесттен аласыз, деңгээли B2, S1, S2, орус тили үчүн B2, S1, S2 деңгээли болуш керек. Санариптештирилген документтердин сапатына талаптар: баардык берилген документтер толугу менен санариптештирилиши керек. Документтин же анын барактарынын жарым жартылай көчүрүлүшүнө, документтин четтеринин кесиндилигине жол бербөө талап кылынат. Берилген санариптештирилген документтердин сапаты экспертизага тоскоолдук кылбашы керек, сапаттуу болуш керек да. Демек, окумдуулугу, бети боюнча тегиздиги, кыйшаюулардын, өчүрүлгөндөрдүн же башка кемчиликтер болбош керек. Герб мөөрүнүн так коюлушу талап кылынат. Даана так жазылып, шрифттер, печаттар так көрүнүш керек да. Эгерде документ бир нече баракты камтыса, алар бир файлда ырааттуу сканерден өтүш керек. Ырааттуу последовательно биринин артынан бири сканерден өтүш керек. Ар кайсы барактагы сканер дагы топтогонго, текшергенге ыңгайсыздыкты жаратат. Бир документте топтолуш керек да сканерлер. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү барак деп удаалашып кеткен сканерден өткөзсөңүздөр, бир папкада, бир документте сакталат. Бул текшерүү үчүн, экспертиза үчүн ыңгайлуу. Барактар жоголуп кетпейт, башаламандык жаралбайт. Төртүнчү тиркеме 4Ада, демек ыктыярдуу аттестациянын алкагында санариптик видео сабак баалоонун критерийинин жол жобосу берилген. Мында санариптик сабакка кандай баалар берилген? Мына сиздин сабактын мазмунунда пландардын болушу жана алардын талаптарга ылайыктуулугу каралат. Демек, сабактын календардык тематикалык планы же план конспектиси иштелип чыккан. Максат коюу: кандай максат койдук? Сабактын максаты окуучулардын өзгөчөлүктөрү, муктаждыктарды эске алуу менен предметтик стандартка, окуу программасына ылайык түзүүчү натыйжалар түрүндө түшүнүктүү, өлчөнө турган, ишке ашырыла турган максаттар катары окуучуларга берилет дейт. Мына методикалык колдоого муктаж критерийлер кесиптик стандарттын талабына жооп берет, стандарттык талаптардан ашат деген 3 түрдүү критерийлер менен бааланат. Урматтуу кесиптештер, биздин сабак мына ушул критерийлерге ылайык тиешелүү жогорку деңгээлдеги сабак болушу зарыл. Сабактын структурасы менен мазмуну, логикалык жана ырааттуулугу деген критерий бар. Сабактын структурасы, мазмуну, логикалык ырааттуулугу сакталышы керек. Предметтик мазмунду билүү: мугалим сабактын темасынын мазмунун толук өздөштүрөт, ар дайым жаңы түшүнүктөрдү окуучулар түшүнө тургандай түшүндүрөт. Окуучулардын көйгөйлүү суроолор жана тапшырмалар аркылуу жаңы концепцияны түшүндүрүүдө болгон тажрыйбаны актуалдаштырууга тартат. Ар дайым коомдо жашоо менен, мектеп менен, турмуш менен, теманы турмуш менен байланыштырат. Мына ушул критерийлер. Эми талапка жооп бербеген кандай? Мына ошол карап чыгыңыздар. Бул тиркеменин баары сиздерге жиберилген, министрлик тарабынан. Окуу методикалык максатка ылайыктуулугу. Методиканын максатка ылайыктуулугу. Сиз колдонгон методика сиздин сабактын максатына ылайык келиш керек. Сиздин сабактын максаты ишке ашкыдай методика колдонушуңуз керек. Ой жүгүртүүгө түрткү берген суроолор жана тапшырмаларды колдонуу деген критерий бар. Демек, баланын сынчыл аналитикалык ой жүгүртүүсүнө түрткү берген суроолорду, тапшырмаларды колдонушубуз керек дайым. Мугалим фактологиялык суроолорду, репродуктивдүү тапшырманы бербеш керек. Бул стандартка жооп бербейт. Биз дайым ар кандай деңгээлдеги суроолор, тапшырмаларды берип, жогорку деңгээлдеги өндүмдөрдү өнүктүрө турган,
балдардын бири бирине суроо берүүдө ой жүгүртүүсүн, өз пикирин алып чыга турган сынчыл аналитикалык чыгармачыл ой жүгүртүүсүн алып чыга турган суроолорду жана тапшырмаларды беришибиз керек, урматтуу кесиптештер. Текстти талдоодо, сабактын жүрүшүнө, деги эле теманы анализдөөдө суроо берүүнүн дагы балдардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган суроо берүүнүн тартиби жөнүндө сабактарымда, семинар тренингтеримде айтып келем. Бүгүнкү күндө фактологиялык жөнөкөй примитивдүү суроолорду берүү зарыл эмес, маанисиз. Ошондуктан биздин сабагыбызда баланын ой жүгүртүүсүнө түрткү болгон сынчыл, чыгармачыл ой жүгүртүүнү алып чыккан суроолорду берүүнү дагы дайым колдонушубуз керек. Мына ушул биздин видео сабактын критерийинде белгиленет. Сабакта мугалимдин ролу кандай? Борбордук орунда мугалим 80% өзү сүйлөгөн сабак болбош керек. Тапшырмалардын баардыгын өзү берген, чечимди өзү кабыл алган, билим берүү процессин алып жүрүүчү эмес. Сабакта 80% окуучу сүйлөгөн, 20% мугалим катышкан. Окуучулар өзү сабакты калыптандырып, өзү уюштурган, топтук долбоордук тапшырмаларды аткарган мыкты деңгээлдеги сабак болуш керек. Мугалим фасилитатор, багыттоочу болуш керек. Сабакта дифференциацияланган окутууну колдонууда мугалим демек баардык окуучуларга бирдей тапшырма берүү, бирдей түшүндүрүү нускаманы колдонуу эмес, мугалим дифференциацияланган, ийкемдүү, окуучунун жөндөмүнө, талантына, муктаждыгына, мүмкүнчүлүгүнө жараша шайкеш келген ар кандай стратегия, формаларды колдонгон, ар кандай методду, тапшырмаларды колдонгон дифференциацияланган сабак болуш керек. Ресурстарды жана маалыматтык коммуникациялык технологияны пайдаланууда мугалим окуу куралы менен чектелбестен, кошумча ресурстарды жана компьютердик технологияны жетиштүү деңгээлде пайдаланбайт же колдонбойт деп жатат эгерде талапка жооп бербесе. Демек, окуу куралы менен эле чектелген сабак болбош керек. Бул стандартка, талабына жооп бербейт. Бүгүнкү күндө заманбап сабакта биздин сабагыбыз аудио-визуалдык материалдар, кошумча энциклопедия, маалымат булактар, технологиялар, ресурстар колдонуш керек. Компьютердик технологияны кошо алып, ар кандай ресурстарды колдонуп, ийкемдүү куралды колдонуп, ар кандай булактарды окуучулар өзү таап, өз алдынча колдонуп, сабак жандуу, баланын көндүмүн өнүктүрө турган сабак болуш керек. Коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү деген критерий бар. Физикалык чөйрөнүн коопсуз адаптацияланышы, демек талапка жооп беришибиз керек. Техникалык каражаттардын колдонууда, окуу куралдарынын колдонууда, чөйрөнүн балдарга жагымдуу, тиешелүү шарт түзүүдө талапка жооп бериш керек. Баардык окуучулардын билим берүү процессине катышуусу деген критерий бар. Демек, балдар 1-2-3 эле алдыдагы 5-6 бала менен эле жооп берген бала менен иштеп калганы калып калды эмес, балдардын баардыгы процесске тартыла тургандай формада сабак өтүшүбүз керек. Баланын муктаждыгын, жөндөмүн эске алып, балдардын баардыгы сабакка тартылышы керек. Мына ушул жылуу мамиле, климаты жана дискриминациянын эч кандай түрү жок деген. Демек, кээ бир балдарга көңүл бөлүп, кээ бир балдарга көңүл бөлүнбөй, гендердик, этникалык, маданий стереотиптер көрүнүш болбогон, жагымдуу мамиле түзө алган сабак болуш керек. Балдарда сабактан тышкаркы убакта дагы диалогдо да, сабак учурунда да бала менен кызматташтык түзүүдө, баарлашууда, балага мамиле кылууда, демек, стереотип болбош керек, басмырлоо болбош керек, жагымдуу мамиле түзүү билген сабак болуш керек. Классты башкарууда толугу менен окуучулар классты башкарыш керек. Толугу менен мугалим башкарган сабак бул заманбап сабак эмес. Баары аткарган класстык талкуу, ар дайым көндүмдөрдү практикалоодо окуучулардын өзүн өзү уюштуруусу жогорку деңгээлде болуш керек. Демек, окуучулардын вариативдүүлүгү баалоонун, мугалим сабакта баалаанын ар кандай түрлөрүн колдонушу керек. Компетенттүүлүк, коммуникативдик, чыгармачылык көндүмдөр болуш керек. Баланын жөндөмүнө, окуучунун ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө мугалим класста баалоонун ар кандай түрлөрүн колдонуш керек. Формаларын, методдорун, куралдарын бааланып баланын билим көндүмүн алып чыга турган баалоо формаларын колдонуу зарыл. Мугалим баалоонун методдорун жана ыкмаларын чектелген топтомун колдонуп, суроо жооп же репродуктивдүү тапшырмалар туурабы, туура эмеспи, же болбосо репродуктивдүү тапшырма берилди, аткарды. Мугалимдин баалоосу чектөө менен эле берилбеш керек. Демек,
түрдүү, вариативдүү, ийкемдүү, коммуникативдүү, баланын көндүмүн өнүктүрө турган баалоо болуш керек. Калыптандыруучу баалоонун адаптацияланган окутууну жакшыртуу үчүн ар кандай форматтагы баалоо ыкмаларын колдонуп, кээ бир жерде баардык окуучуларга планга ылайык жетишкендиктерге натыйжага жетише албаса, ар дайым окутуу практикасында өзгөртүү жолдорун табат дейт. Калыптандыруучу баалоонун колдонуу адаптацияланган адаптацияланышы, калыптандыруучу баалоону ийкемдүү, кайсы учурда ыктуу колдоно билүү. Формативдик баалоонун ыкмаларын сабак учурунда прогресске жараша көзөмөлдөп, окутуу ыкмаларын ошол кийинки сабакка пландай тургандай, ошол класстын айланасында окуучулардын жүрүм турумун байкай көрсөтө тургандай формативдик баалоо болуш керек. Баалоо критерийлери. Демек, балдар, окуучулар тапшырманы аткарууда баалоо критерий менен тааныш болуш керек. ОЗК же жазуу жүзүндө кайсы критерийдин негизинде кандай ишмердүүлүк аткарыш керек, кайсы талаптарга жооп бериш керек. Бул критериалдык баалоо деп коет, урматтуу кесиптештер. Критериалдык баалоону дейбиз. Бул критериалдык баалоо өтө актуалдуу, окуучулардын өз алдынча угун уюштурууда, жоопкерчилигин арттырууда, балдардын көндүмдөрүн өнүктүрүүдө, жоопкерчилигин арттырууда, классты башкарууда ошол критериалдык баалоону колдоно билип, баалоо критерийин билсе, кайсы критерийдин негизинде ишмердүүлүк аткаруу жана тиешелүү баалуу бул маанилүү, ошол баалоо критерийлери колдонулдубу ошол каралат. Окуучулардын баалоого катышуусу. Сабакта мугалим гана баа берет эмес, окуучулар өзүн өзү баалоого өз ара баалоо менен алектенет, окуучулар калыптанган өз ара баалоо жана өзүн өзү баалоо көндүмдөрүн көрсөтүшөт. Көрдүңүздөрбү, мына ошол демек балдардын өз ара баалоосу маанилүү. Балдардын өзүнө өзүнө болгон баа берүүсү маанилүү. Кайтарым байланыш учурунда, демек, азаматсың, колдойм, жакшы болду же начар болду деген эле сөз менен кайтарым байланыш берүү эмес, бул мугалим критерийдин негизинде, кайсы критерийдин негизинде кандай жетишкендик болду, кандай ишмердүүлүк, кандай аракет болду, конструктивдүү баалоо болуш керек, кайтарым байланыш болуш керек да. Балдарды окуучуларга мугалим да баалоо критерийлери менен бирге айтыш керек. Сабактын башынан баштап жыйынтыгына чейин ар бир этабында кайтарым байланышты окуучу чыгарыш керек. Эмнеге жетишти, эмне ишке ашты, эмнени аткара алды, эмне түшүнүксүз болду, кайсы жерде мыкты жетишкендик аракеттер болду, кайсы жер бүдөмдүк болду, кандай өсүшкө ээ болду, кандай жетишкендикке, кандай көндүмгө ээ болду, кайтарым байланышты бала бериш керек. Сабактын баштан аяк бала классты башкарат, мына ошо кайтарым байланышты да бала берет. Демек, баалоону натыйжалуу документтештирүүдө мугалим журналга же күндөлүккө эле коюп койбостон класста электрондук журналды толтурат дейт. Мугалим журналды толтурат же окуучуларды прогрессине сапаттык же сүрөттөөчү баалоо көз салуу үчүн жазууларды жүргүзөт. Мугалим журналды толтуруп, окуучулардын прогрессине сапаттык көрсөткүчүнө сүрөттөөчү баалоо дейт. Ошондой эле зарыл болсо жазууларды жүргүзөт, окуучулар предмет боюнча прогрессин өнүгүшүнө көрсөткөн портфолиого ээ. Демек, электрондук журнал же кадимки класстык журналдан тышкары дагы документтештирилген баалоонун түрүн, журналын колдонушубуз керек. Ошону чыгармачылык менен иштеп көрсөтүү маанилүү. Урматтуу кесиптештер, санариптик сабактын баалоодо корутундуну мына ушул методист толтурат. Арыз ээси, ким, фамилиясы, билим берүү уюму, кайсы мектеп, толук аты жөнү жана аталышы, кайсы район, шаарга таандык, окуткан предмети, предмет боюнча санариптик сабак, сабакка шилтеме берилиш керек, электрондук сөзсүз түрдө ошол электрондук шилтеме аркылуу сиздин сабакты көрө алат эксперттер. Санариптик сабакты берүү датасы алынган критерийлер боюнча шайкештиги, критерийге жооп берет же жооп бербейт. Методисттин аты жөнү, кол тамгасы жана датасы белгиленет. Мына ушул корутунду документ толтурулат методист тарабынан сиздин санариптик сабагыңызга. Эми биздин санариптик сабак техникалык жактан да сапаттуу, штативге орнотулган, сиздин сапаттуу смартфонго же видеокамерага тартылган сабак болуш керек. Бир калыпта класс жалпы көрүнүп туруш керек. Мугалим менен окуучулардын үнү такыр даана болуш керек. Сабагыңыз жогорку деңгээлде мазмундук жагынан шайкеш
келген, талапка жооп берген мыкты деңгээлдеги сабак болуш керек. Сиз аттестацияга баратып турган болгондон кийин, даярданып жаткандан кийин жогорку деңгээлде даярдык менен мыкты сабакты көрсөтүшүңүз керек. Бул мектептин, сиз иштеген райондун, облустун, республиканын жүзү, Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептин мугалимдеринин жүзү. Ошондуктан жогорку деңгээлдеги сабак менен баруу баардыгыбыздын парзыбыз, урматтуу кесиптештер. Ушуга көңүл бөлүңүздөр. Биздин мугалимдер мыкты, биздин мугалимдер иштерман, биздин мугалимдер чыгармачыл. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер каалаган квалификациялык категорияга ийгиликтүү өтүп, тиешелүү деңгээлде мыкты даярдык менен мыкты жүзүңүздү, мыкты кесиптик дараметиңизди көрсөтө алгыдай болушуңуздарга тилектешпиз. Жалпыңыздарга ийгилик каалайм. Чыгармачылык өсүштөрдө болуңуздар. Жана биздин билим берүү тармагындагы мугалимдерибиздин ушул аттестациядагы мыкты даярдык менен келди жана мыкты көрсөтүштөргө ээ болду деген кубануу, жылуу кабардар менен дайым сиз менен сыймыктангадай бололу жана сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы даярдык, мыкты даярдык жана жоопкерчилик болсо, сөзсүз түрдө акыбети, эмгектин акыбети кайтат жана ийгиликтер жаралат. Урматтуу кесиптештер, ийгиликтер болсун.